Жашоону түшүнүүгө убакыт аз. Субхан. Жүрөгүбүз таңга чейин ыйласын. Хасан Карахасанову чалып атат. Хасан Карахасанову чалып атат. Жесур, кечирим сурайм балам, кеч чалып атам. Жакшы кабарым бар сага. Угуп атам. Тиги кишини таптым. Стамбулда жашайт экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жардам берейинби? Мен Митат бейге жолугайын дедим эле. Жүрүңүз. Угуп атам. Мен Митат Топакчы. Саламатсызбы? Мен агамдын аскердеги досун издеп аттым эле. Сиз ал менен чогуу Шорлууда өтөпсүздөр кызматыңыздарды. Ооба, мен Шорлууда өтөдүм аскер кызматымды. Агаңдын аты ким? Шорлууда кызмат өтөгөн бирөөнүн атын айтып койсоң болот. Кадир Курхан. Кадир. Анында досу бар болчу. Балким тааныйсыз. Хасан Карахасанову эң жакын досу болгон экен. Хасан менин дагы эң жакын досум болчу. Бирок Кадирди эстей албай жатам. Ошондойбу? Эстей албай жатам. Агам өткөн күндөрүн көп айтып берчү.
Айрыкча Хасан бейдин кызыктуу бир окуясы болгон экен. Макул. Сен менден эмнени билгиң келип турат? Агам оорукчан болуп калды. Аскердеги эски досторун көргүсү келип атат. О, сенин ишиң оңой эмес экен. Агам үчүн баарына даярбыз. Аракет кылам. Баса Хасан бейдин уулу көп жардам берип атат. Хасандын уулубу? Анын өлгөнүнө көп болбоду эле. Жок. Балким алыс туугандарынан болсо керек. Бирок агам менен бат-баттан жолугуп турушат. Мен сиз менен сүрөткө түшүп алайын. Агама көрсөтөм. Кечирим сурайм. Сиздин да убактыңызды алдым. Мен башка досторун тапкандан кийин убакыт саатын айтам. Эгер колуңуз бошоп калса, жолугушууга чакырайын дедим эле. Ошого келип бериңиз. Буюрса. Бир мүнөт. Телефон номериңди бересиңби? Балким Хасандын уулун ала келсең, аны да көрүп калат элем. Албетте. Мен дагы айтып коем. Рахмат. Баласынын аты ким? Мен аны Кара Хасан деп чакырам. Өзү да ошентип тааныштырат. Жакшы калыңыз. Алло. Эмне дейсиң? Эч нерсе билдирген жок. Хасан Кара Хасан уулу эң жакын досум деди. Бирок өзүн жоготкон жок. Андан башка эч нерсе сураган жокмун, шек санап калбасын деп. Жок, жакшы кылдың ошону. Биз кайра келишибиз керек. Бул жерден бир нерсе табабыз. Айткан жок дебе. Хасандын баласы тирүү деди. Мен сага айтпадым беле, сен тиги мүдүр байкеңе да айткам. Алар жанында жүрүшөт деп канча айттым, укпадыңар. Ким экен ал? Экөө келишти. Бири жаш, бири да биз чамалуу. Жаш болгону кандай экен? Узун бойлуу, чачтары сары. Көзү көк бекен. Анчалык жакындан көрө алган жокмун, бирок телефон номерин алып калдым. Жакшы. Тааныша алам да Хасандын уулу менен. Аябай баалуу чыгарма экен. Бир үй бүлөнүн коллекциясынан чыкканы көрүнүп турат. Андан кийин башка үй бүлөнүн колуна өткөн экен. Жашыруун сатылыптыр бул сүрөт. Ким сатканын билсек болобу? Сатылды деген кагазы болсо керек. Жакшылап изилдесе болот. Мен билишимче коллекция чет өлкөгө сатылган. Ким сатканын сурай турган болсоңуз, мен да билбейм аны. Изилдеп көрбөйлүбү? Албетте. Бул иш мен үчүн аябай маанилүү. Жумуш катары көрсөңүз, акысы жакшы төлөнөт. Акы төлөй турган деле жумуш эмес. Мага да кызыктуу болду. Бүгүндөн баштап изилдейм. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Сүйлөшөлүбү? Салам десеңиз, карасаңыз. Саламатсызбы, Фиген айым? Салам. Сени сурап атат Сюхан каякта деп. Ошондойбу? Билем, көптөн бери бара албай жүрөм, бирок жакында сөзсүз жолугабыз. Кел. Сен келсең, карасаң биз балаты кооздоп атабыз. Эң сонун. Жалтыраган түстүү оюнчуктарды жакшы көрөбүз. Анда мен да кала барайын. Сен келсең эле болду. Макул, жакынкы күндөрү барам, сөз берем. Макул, анда жакшы кал. Коя турсаң. Сюхан, Жисур экөөңөр жаңы жылга даярданып атасыңарбы? Жок, кантип даярданмак элек? Алтыным менен Бану план түзүп коюптур. Уулун атасына калтырып, Кызыл баш кеч бул жака келетмиш. Эмне кылайын? Мага эмне? Эмне кааласа жасай берсин. Жалгызым, силер эртерээк сүйлөшүп алсаңар, ал дагы бул жака келе албайт дейм. Ширин, мен өзүм эмне кыларымды билбей жүрөм. Бул жакта боломбу, үйгө барамбы? Көкпеттенип жүрө бересиңби?
Таксин Корлуданы күтүп атасыңбы? ооба сен атамды жакшы эле таанып калыпсың. Sen oturup dur. Саламатсызбы? Кош келдиң Бано. Мен ишке бараткам, кайра барбай калдым. Отуруп алып сүйлөшөлү дедим да. Жакшы болгон Турбаева. Мен да жумуштан эми бошодум. Анда чогуу тамактаналы. Мен фасоль менен салат, анан суу алайын. Рахмат. Мен арт-галереядан келе жаткам. Жана раматлык кайненемден калган эски сүрөттөр бар эле. Ошолорду коллекциядан калгандарын издеп барып, эмнени көрүп калдым дебейсиңби? Корлуданын үйүндөгү сүрөттөр атайын тизмеде жүрөт. Ошондойбу? Ай, канча жылдан бери мактанып, бул шаарды сатып алса болот деген сүрөттөр оригинал эмес экен да көрсө. Чын элеби? Ишенесиңби? Аябай жиним келди. Тиги аял оригинал сүрөттөрдү чет өлкөгө сатылып кеткен деп ойлоп жүрөт. Элестетсең? Сиз изилдеп көрдүңүзбү? Жок. Оригинал сүрөттөр кимге таандык экенин билсем гана, анын бетине каратып туруп бир чапмакмын да. Бети жок, жалганчы турбайсыңбы демекмин да, сонун болмок. Кана ошондой болсо. Geldin mi köpelögüm? Саламатсың бата? Isık çay var. Чоң рахмат. Otur. Ne gol Bir ama, keremet değil mi? gol oldu ya. Bütün Büyük hevesiniz planlar kursağınızda suğa kaldı. çöktü. Yani eğer Бизге өчөшүп үйлөнгөн болсоң, evet ооба, başardım. жеңдиң. Aferin Anda bakalım. azamat durbayım bu men. O zaman Анда buraya бул bana жерге veda мен etmek менен için коштошкон geldin, öyle келдиң, mi? туурабы? Yok. Yok. Seni alıp Seni eve uyga alıp götürmek için ketkeni geldim. Otur yerine. Otur. Şu Ушул ana учурга kadar чейин ne yapacağımı эмне bilmiyordum, кылышымды билбей kararsızdım. жаткам. Чече Şu ana албай. kadar. Ушул учурга чейин. Ben bir daha Мен ал eve үйгө gelmem барбайм baba. ата. Ölüyor. Ölgünü çatım. Кайдагын айтпачы. Tutacağım ama Hazır zaten söyleşe konumuz bu oturgan değil söz şimdi. emes bu. Baba neyin Ата var? эмне болду? Hasta falan Орул değilsin эмессиң да, sen. чынбы? Ya, Korkup büyütecek bir şey oturgan yok. hiç Herkes kimse bir gün yok. ölecek. Bağırı söylüyoruz. Söyle bana neyin var? Айт мага, эмне болду?
Hırsım Aç var. gözmün. Bir sürü Darmışlarım öfkelerim köp. var. Bir sürü Ökünüşler var. pişmanlıklarım var. Özlemlerim var, Sağınıçım var. yalnızlığım var. Jalgızmın. Ата, Düşmanlarım Толгон var. токой душманым бар. Bir tek yanlış Müdürülüp yapmamı жығылып bekleyen, кетүүмдү аңдап отурган fakire düşmanı душмандарым. bekleyen bir sürü insan var. Bir de Бир аз жакпай калсам beni ilk fırsatta terk eden таштап кетчү çocuklarım var. балдар бар. Baba ата, biz биз компания үчүн туура karar чечим verdik. кабыл алдык. Yalanlarım var. Кемчиликтерим бар. Kocaman Аябай көп yalanlarım акмакчылыгым. var. Doğrularım. Туура жактарым да бар. Sen varsın. Сен барсың. Korhan var. Корхан бар. Bir de doğacak Анан olan жакында Sıppan келчү var. бактым бар. Aile Үй olmak бүлөлүү hayal болуу ediyorum. тилегим бар. Sizin Силердин адалетке болгон мамилеңер мени ойлондурбайт. Ama Бирок adalet адалет bana мени nasıl кантип baktığını карайт, biliyorum. ошол баалуу мага. Bütün Бүтүндөй kasaba шаар kadını чага kapattı каршы diye. чыкты. Korlu'dan Корлудан ойношу деди. Нурхандын өлүмүнүн себеби деди. Benden Менден корккондор үчүн гана үнүн чыгарып айта алышкан жок. Ama ilk Бирок fırsatta мен жокто küçümsediler. кемсинтишти. O kadın Ал bütün аял bunlara мунун rağmen баарын yanımda көрүп туруп itiraz ар etti. дайым жанында болду. Ne başka bir Başka hayat жашоо kurdum, ne başka тандаганда жок. birisini sevdim. Bir tek beni Менден sevdi. бөлөк эч кимди сүйгөн жок. Hadi gül. Шылдыңда мени. Alacım Мени шылдыңдай бер. Seni değil, Сен эмес, байлыгыңды servetini сүйдү sevdim. деп ойлоп аткандырсың. Bu evlilik Бул үй бүлөлүк sözleşmesini ben келишимди istemedim. мен каалаган жокмун. O yüzden Ал сунуш кылды. senin ve Сенин Korhan'ın Коркандын üzerine үстүнөн evlilik карганып hiçbir берем. uyarı Силерге yok. өчөшкөн жокмун. Bu kadın Бул аял beni мени seviyor сүйөт, be. Сухан. Gerçekten. Чын жүрөктөн. Annen bile Апаң деле söylemişti. айткан. Senin Senin yalan yaşamında söylemediğin, bir gana kendin çındık var, olduğun Allah bir o kadın adalet var de. demişti. Deli deli Балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт демекчи, биз да бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. O da benim Ал да мага окшош. daha bebek. Бала кезден мээримге муктаж болуп İlk келгенибиz sevgisiz үчүn бири-бирибизди öğrendiğimiz баалайбыз. birbirimize kıymetliyiz. Hep Көптөн aklımdaydı. бери ойлонуп келем. Bir gün Бир күн nikah нике kıymalıyız кыйышыбыз diyordum. керек деп. Ama Бирок hizmetçini bile үй nikahına кызматчымды да тойуна çağırmayınca, чакырып албагандан кийин olmaz болду artık жетишет dedim, bu ayıp уят дедим. ya. Sırf çocuklarımı Балдарымдын kırmamak көңүлүн için карайм деп bu жүрүп, kadını бул paçalara аялдын etmek бактысын yakışmaz кармаганым sana, сага Tahsin. жарашпайт, Таксим дедим. Neden bunu bize эмнеге daha önce мунун söylemedin баарын baba? мурда айткан эмессиң ата? Айтайын деп аткам, жаңы жылга чейин айтат болчумун. Бирок Genel kurul чоң meselesi чогулушта böyle мага değil. каршы чыгып, Dürdünüz, адамды dürdünüz, бушайман ağzıma кылдыңар. soktunuz. Bana yapacak Башка hiçbir şey жол таппай bırakmadınız. калдым. Ben de Мен дагы мени ойлобогондорду Beni düşünmeyeli мен ben niye эмнеге ойламок düşüneceğim? элем? yürü be Tahsin. Жүр, Таксим, bitir bu бүгүн işi. бүтүрүп сал. Çünkü Бул o ишти kadar дедим. canım sıkıldı ki. O kadar Себеби oldu ушунчалык жаным ачышты, Başka türlü анан keyfim ушуга yerine бардым. gelmeyecekti. Башка түрдө ачууң басылбайт болчу. Baba Ата, hastalığı. эмне ооруң бар? Lütfen Суранам айтчы. Öleceğim filan yok. Коркпа, өлбөйм. Dikkatini Көңүлүңдү çekmek бурайын için деп ошентип айттым. Коюңузчу ата. Ya ne Эмне aşk olsun коюңузчу? ya, ölmediğim için Койбой, var. эмне өлө берейинби? Жүрөгүм токтоп кала жаздады. Ya ben Мен seni сени bırakıp таштап bir yere каяка барам, gider miyim? көпөлөгүм. Böceğim. Мен сенин балдарыңды. Ben senin çocuklarını Неберелеримди görmeden, жыртабай torunlarını каяка görmeden шашам. bir yere gider miyim ha? Ya Сенин daha балдарың senin менен çocuklarını ойнойм. göreceğim. Эч жакка Nereye кетпейм. gidiyorum ha? Hadi toparlan. Жүр, даярдан, жол тыгынына калбайлы. Бир шарт менен барам үйгө. Salih. Салих, Arabayı машинаны getir, beş алып кел, dakika 5 gidiyorsun мүнөттө ылдый жакка түшөбүз. Söyle. Айтчы, Инсандарды кордогонуңду таштайсың. Zorbalık. кордогондо Ооба. Bir жер үчүн тиги кишини өлтүрүп кое жаздадым. Gördüm baba ya. маселенин Bütün mesele баары bu yani. ушулбу? Yani Адалет korunan корулда değil. эмеспи? Bundan sonra Мындан kimsenin кийин canını бирөөлөрдүн жанын ачыштырып, korkutmak, коркутуп, cezalandırmak. жазалоо деген нерселер болбойт. Eğer sen Эгер buna сен söz мага убада verirsen, берсең, мен ben de дагы Adalet, адалет Korlu'da корулуда менен hazmetmeye сый мамиледе çalışacağıma болом söz деп убада veriyorum. берем. Söz veriyorum. Убада бердим. Bizim üstümüze Балдарыңдын evlenip үстүнөн карган.
Ya adam Salih bizdi күтүп атат. Жүр чыгалы, тур. Kalk. Sana bizim Kargan üzerimize dedim. yemin et dedim. Söz berem. Чоң рахмат. Сюхан, чындыкты угууга даярсыңбы? Баарын уккандан кийин мени сүйө аласыңбы? Сюхан, сен мага аябай жагасың. Бирок атаң киши өлтүргүч. Баштыкка салып даярдап койсоңуз. Өтүп баратып кире кетем. Жок, корулдагы өзүм алып барам. Угуп атам. Михрима хайым сен жөнүндө билет деп ойлойсуңбу? Жок, кайдан чыкты? Атаңдын сүрөттөрүн изилдеп жатыптыр го. Бирдеме тапсак о бизге да жакшы болмок, бирок таба албайт атта. Сүрөттөрдү өзүнүн атынан саткан эмес да. Атамдын аты менен саткан. Михрима хайымдын жаралуу жүрөгү биздин ишибизге жарайт буюрса. Кудай жалгап уулу менен Сюхандын бирге болуусуна каршы экен. Болбосо экөөңөр чогуу боло албай калмаксыңар. Жок. Кандай байланышы бар, Бану? Уулунун сүйгөнүн колунан тартып алдың, Жесур. Көрүшкөнчө, Бану. Макул, өптүм. Жахиде, түшүндүргөнүмдөй эле толугу башталганда тез-тез анан кыска дем алуу керек, мындай болот. Толгой өтүп кеткенден кийин терең дем алуу керек, туурабы? Ошондо туура болот. Ооба, ошентип атабыз. Толгой өтүп кеткенден кийин терең дем алып, кайра чыгарабыз. Ошол учурда бала стрессте болот жана кычкылтек берүү үчүн эненин терең дем алуусу шарт. Туура. Терең дем алабыз. Толгоо башталганда терең дем алат элем деп отурмак белем ошондо. Жаным, ал күнү мен сен жаныңда болом. Алтыным менин. Толготуу учурунда абдоминалдык дем алууну да кайталоону унутпаңыздар. Бул дем алууну биз күндө кайталап турабыз. Мындай кылып. Мына. Абдоминалдык дем алууну. Ошону. Үйрөнө элек көп нерсе бар экен. Баланы багуу темасына жете элекпиз али. Сиз кайсы окуу жайды бүтүргөнсүз? Менби? Чанаккале 18 март университетинин медицина факультетинде окугам. Ай, фармакологиядан сабак берген мугалимим ошол жака кеткен. Кайсы жылы бүтүрдүңүз? 2003 жылы. Ким келди? Сухан айым менен Таксимбей келишти. Сонун кабар. Адалет сүйүнчү сага. Тосуп алалы. Качкын келди. Кош келиңиз. Кутман кеч. Кош келиңиз. Эжеке кандайсың? Кызым менин көңүлдү оорутпай үйгө келди. Жаным. Кандайсың, Жахиде?
Бүтүндөй дүкөндү көчүрүп келди сага Жахидайым. Булар эмне? Зафердин жаңы жылдык белектери, силерге да бир аз бар. Жыргаттың го. Баарын конок бөлмөсүнө алып баралы. Мен да бийликтин ортосунда калып кетпейин. Калып кетпейсиз деп ишенем. Кандайсың жаным? Кош келиңиз. Жаным. Саламатсызбы? Сиз да кош келиңиз. Үйүбүзгө да, жашообузга да. Чоң рахмат. Сухан чын эле кайтып келиптир. Куттуктоо үчүн дагы бир себеп болду. Анда кечки тамакты бүгүн мен жасайын. Албетте уруксат болсун. Уруксат бербей турган эмне бар? Албетте болот, туурабы Рейхан? Кандай кааласаңыз ошондой болот. Анда сизге керек болгон азык-түлүктү айтыңыз, алып келип беришсин. Макул, жазып даярдайын. Мен бөлмөмдө болом, Жахидайым. Макул алтыным. Муну мен алып калайын. Ал бизге эмеспи? Жесурдун апасына белек алдым. Кендини башыбызга чыгарсаң өзүңдү да жинди кылат. Ата сүйлөшпөдүк беле? Жаман сөз айтууга да болбойбу, Кудай ай. Муну да тизмеге кошуп коем. Эмне болгон тизме мага да кызык болуп кетти. Биздин сырыбыз. Иш илгери, Кемаль. Рахмат ага. Ага, 2 мүнөтүңүз барбы? Сүйлө, Кемаль. Кемаль? Кемаль? Айтпай эле койчу, сенден суранам. Айтышым керек, кеч болуп кетелекте сүйлөшөлү. Эмне болду? Эч нерсе, Жесурбей. Кемаль бир нерсе көрүптүр, сизге тиешеси жок. Кандайча тиешеси жок? Бир жагынан Суханайым, бир жагынан Корканбей. Болгондо да кандай тиешеси бар? Кемаль, айт дейм сага, эмне болуп атат? Жахидайым менен Бülentбейдин ортосунда бир нерсе бар. Эмне? Болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн эмес эле, бар. Ага, биз көптөн бери шектенип атканбыз, азыр. Буга эмне дейсиз ага? Комментарий бере албайм го. Бир нерсе болуп атат, туурабы? Биринчи көрүшүбүз эмес, бая күнү да көргөнбүз. Эми инсандын оюна ар кандай ойлор келе берет да. Тооба кылайын, Жесурбей. Бул үй бүлө көп жылдан бери балалуу боло албай жүрүшкөн. Жахидайым күтүүсүздөн кош бойлуу боло алганын балким Корханбей ооруп жүрсө керек. Айтор. Жок, бул сценарийге ишене албай турам. Неге болбосун? Акча үчүн баарына даяр булар. Менин оюмча, мейличи, эгер мунун баары туура боло турган болсо, Сухан чөгүп кетет. Таксимбей экөөнү тең өлтүрөт. Кутула алышпайт. Кат дегениңди. Мен келдим. Көрдүм. Ширин, сен туура айтыптырсың. Атам мени менен сүйлөшкөнү барды. Ошондойбу? Эң жакшы. Жүрө кой. Ал эмне? Кутунун ичинде биздин нике шакегибиз барбы? Сен атаңды жазалаба дегениңден кийин мен да шакек тагынуудан баш тарттым. Балатыны кооздойм деп отуруп таңга чейин уктаган жок. Саламатсызбы? Убада кылганымдай эле сизге белек алып келдим. Чоң рахмат. Аябай чарчады. Дарысын да ичпей жатат. Бүгүн кечке чоочун адамдардын атын атады. Апа? Эмне деди? Азыр жазып койгон элем, караңчы. Жөн эле кой, Ширин. Фердинанд Солдат.
жомоктогу каарман. Келиңиз билегиңизди көрөлү эмне бар экен. Кандай болгон күндө да эс алуусу керек, дарысыны ичпей койду дегенди укпайын. Бул акыркысы болсун. Макул Жесур бей. Мейли. Эң сонун. Сизге жакса мен да сүйүнөм. Абдан кооз экен. Бülent. Угуп атам. Муну сен тартып алдыңбы? Же сага иштегендерби? Менин суроом бул эмес, Бülent. Ушул учурда чоң кырсыкты алдын алып жатам. Албетте, Жахиде экөөбүздүн ортобузда эч нерсе жок. Сен эмне деп ойлоп атасың? Ишене албай турам. Өзүңдү чечкинди көрсөтүүдөн баш тарттың дагы мага жооп бер. Эмне болуп атат? Анталиялыктар менен Көклен фирмасынын мамилеси бузулгандан бери ал үй бүлөдө тынчтык жок. Кечээ Жахиде сейилдөөгө чыкканда анын жолун тороп коркутуп коюшуптур. Полицияга эмне барган жок? Мен да ушуну айттым. Сөзсүз түрдө полицияга барыш керек дедим. Катуу коркутушкан окшойт. Бара албайм дейт. Өнөктөш болууга сени көндүр деп жалдырады. Биринчи апамды, анан чечимди өзгөртүүгө түрткү болушум керек экен. Тиги кишилер бул үчүн күрөшүп атышкандай. Таксин корулуданын маалыматы жокпу бул жөнүндө? Кандай десем, Жахидени коркутканын билбейт. Айтпа деп мага жалдырады. Бирок мунун жолун табуу керек. Эртеби кечпи Сүйханды да ошентеби деп коркуп атам. Баары сонун болуптур. Кое тургула, даамын көргүлө биринчи, анан айтасыңар. Азаматсың, тентегим. Таксим бей, коюңузчу. Чындап эле сонун болуптур. Тез-тез жасап турушуңуз керек экен. Албетте, тамак жасаганды жакшы көрөм. Чын Сүйхан? Анда эмесе, ынтымактуу үй бүлө үчүн. Ынтымактуу үй бүлө үчүн. Ооба, Четин ага. Бул кишилерге каршы чара көрүшүбүз керек. Bülenttин айткандарына көңүл буруш керек. Жок, ал иштерден баш тартпайбыз. Болгону коркунучтуу иш болбосун, ошону ойлоп атам. Ооба. Макул жаным, макул. Абайлап барып келгилем. Кечинде жолугушабыз. Сүйлөштүк. Кечирим сурайм. Сүйхан чогулушка келе албайм дейт. Жахиде менен чогуу нишан ташыдагы үйгө барышат экен. Салих ага менен кетиштиби? Жок, билбейт экем. Салих эртең менен бул жерде жүргөн, эмнеге сурап атасың?
Бир нече керек болуп калабы деп эле Ширин менен Кемал да барышсын. Суранам, кереги жок. Нишан ташыдагы үй кичинекей. Жакиде кош бойлуу болгон үчүн эл көп жерде отургусу келбейт. Барбай эле койушсун, жарайбы? Эмне деп аттык эле? Элге ачык болуунун эң негизги баскычы чечим кабыл алуу экени жөнүндө айтып атканбыз. Ооба, элге ачык болууда бизге атаандаш компанияларга финансылык жактан күчтүү экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Бул биринчиси. Бул жерде көрсөтүлгөндөй эле Менден көргүлүктү көрүп каласың, азыр уктуңбу дейм. Ойноба биз менен бул эмне? Сендейлер менен иш жүргүзбөйм. Ой, эмне болду? Мындай соода болбойт, алдамчы. Токтогула, эмне болду? Көрдүңбү? Сенин айыңа эмнелер болуп атат? Башынан эле калпайтыптырсың. Сенин адамдарың кат жазды мага. Эмне иш кылып атканыңарды билем. Жесур Алемдар уулу сенин кишилериңден. Ал, көр өзүң. Эмне деп дөөрүп атасыңар? Бул эмне болгон кат? Мени кара, жүзүңдү ач. Кара, бул кишилердин мага куруп кат жазыпсың. Болушу мүмкүн эмес. Бул кагаз жасалма. Ушунча жыл бул кесипте мынчалык шылдың болгон эмесмин. Баарына жооп бересиңер. Корлуда. Жогол, көзүмө көрүнбөй, алып чыккыла сыртка. Жүрү, чыгып кет бул жерден. Жогол дейм. Тыштаңгыла. Каалаганыңдай кылып ал, жогол. Болду, акырын. Мени ок. Булар шаарчага жакындабасын, түшүндүңбү? Таксим бей, бул кишилерди эмне кылалы? Жооп бериңиз, Таксим бей. Коргоочу мүдүрүбүз сиздин буйругуңузду күтүп атат. Айтыңыз. Арызданасызбы деп сурап жатам. Кудай каргасын силерди. Жок. Мен арыз жасам. Мени күнөөлөп атышабы, анда териштиришсин. Макулбу, Таксим бей? Четин бей дагы бул ишке аралашкан болсо, арызданууга толук түрдө укугум бар. Териштирилсин. Баштасын ишти. Менин коркотурган эч нерсем жок. Баштасын албетте. Баштагыла. 1 мүнөт кое тургула. Эмнени баштадыңар? Тынчтаналы. Эгер ушинте берсеңер, өз колубуз менен компаниябызды банкротко учуратабыз. Компанияны ойлогон жок да бул бала. Мунун башка дарты бар. Ата, тынчтанчы. Ал келгенден бери менин отумду өчүрүп баштады. Жерлеримди чекеден жок кылып баштады, көз ачып жумгуча. Эми болсо тиги кишилер менен мамилемди бузуп атат. Ушулбу сенин максатың? Жоголгула, көзүмө көрүнбөй кеткиле. Мехмет, сен токтоп тур. Мен бу айыргулдан шектенүүм көбөйдү. Асмандан түшкөндөй пайда болду Корулдага. Алло, Митат. Эмне болду? Эмне кыласың билбейм, тиги сүйлөшкөн адамдарың менен мени жолуктур. Демек бетме-бет жолугушкун келди. Ооба, мен ойлогон болуп чыкса, дароо жок кылуу керек. Макул, азыр чалам. Эгер ушунун баары чын боло турган болсо, бизге аралашып алып, алдап аткан болсоң капа болуп каласың. 1 мүнөт суранам, арыздангыла. Баары ачыкка чыксын, болбосо минтип иштөөгө болбойт. Ооба, ушуну менен Жесурду канча жолу күнөөлөдүңөр? Чын эле шейиңер барбы? Анда териштиргиле, биз да билели. Суранам сенден, Корхан. Эртең сени жолугушууга чакырышат. Акча беребиз деп торго түшүрүшөт. Угуп калдым. Жесур деген бирөөгө өлтүртүшөт экен сени. Сезип аткам, ушундай болоорун. Мүдүрүбүзгө карызымды төлөйм деп койгом.
Эми мага дагы чоң маселе жаралат. Болду акырын. Түшүнүп турам. Бирок сен азыр бир кадам алдыдасың, макулбу? Туран. Эгер аны сен өлтүрсөң, акчаңды да аласың. Жүрөгүнүн үшүн да аласың. Анан өмүр бою акчага малынып калам. Сенин айтканың туура болсо, менден кутула алышпайт. Бизден. Сонун экенби? Жаным, сага чоң кийимдин эмне кереги бар? Курсагың кичинекей эле го? Корхан ошондой болмок беле, азыр эле 3 килога толдум. Туурабы, Сухан? ооба, жакшы эле билинип калыптыр. Албетте. Эжеси кандай сюрприздерди даярдап жатты экен? Сен эмне кылып атасың? Бул жылы кардарларыбызга белек бербейм. Анын ордуна ар биринин атынан көчөт тигем. Керемет. Жесурдун үй бүлөсүнүн атынан бир токой бар. Ошол жерге болсун деп сүйлөшүп көрөм. Мени кара. Силер акырындан жуп боло баштапсыңар го? Чогуу иштешип, чогуу басып дегендей. Көп сүйлөбөй баракчаңдагы кардарлардын аттарын жөнөт мага. Корхан, эмне кылганың? Угуп атам Митат бей. Оксаң мени. Мен кече күндөн бери жаным жай албай турат. Муну айтпасам болчу да эмес. Тынччылыкпы? Агаңдын досторун топтоп жатпайсыңбы? Анан Таксин Курлудага барба деп айтайын дегем. Эмнеге? Эртең бүсүгүнү жолсамбы деп аткам. Жок, болбойт. Андан дагы Хасандын уулу тирүү деп айта көрбө. Кудайга тобо. Сиз бирдеме билесиз го алар жөнүндө? Азыраак маалыматым бар. Бирок ал барактар жабылган. Ошол бойдон калсын. Тиги бала дагы аралашпасын. Анда эртең сизге жолугайын, айтып берерсиз. Жок, болбойт дедим го. Келбе деп жатпаймынбы? Мен жумушта болом, колум бошобойт. Мейли, мени менен сүйлөшпөңүз. Бирок уулу менен сүйлөшүңүз. Суранам, ал үчүн аябай маанилүү. Ал бала жашоосун арнап койду бул ишке. Макул. Эртең таң эрте жумушума келсин. Чоң рахмат сизге Митат бей. Рахмат. Кудайга аманат. Сен укмуш артист турбайсыңбы? Мени оңой эле ынандырдың. Эң сонун. Эртеңки күндү күтүп жүрбөдүк беле, Рыфат ага. Акырында күбө таптык десең, жакшы. Эң сонун. Анда эртең сен кел мага, чогуу чыгабыз, жакшы кал. Hadi eyvallah. Кыздар, мен чыгып атам. Кечинде үйдөн жолугабыз. Макул жаным. Көрүшкөнчө. Сухан, эмне кылып жатасың? 5 мүнөттө даяр болом. Менин телефонум бу.
О, алтыным, кеңседен жооп берейинби? Жок, өзүм карайм. Угуп атам. Сухан айым, кутман таң. Фериде, телефон номурун таап алдыңбы? Тилекке каршы Алемдар уулу үй бүлөсү атында токой жок экен. Кандайча? Мен айткан жерди карадыңбы? Ооба, албетте карадым, бирок аты башка экен. Болушу мүмкүн эмес. Макул, түшүндүм. Баары жайындабы? Жок, мен тиги токойго барып келейин, башка иштерим да бар. Экөөбүз кечирээк бир жерден жолуксак болобу? Албетте болот жаным. Макул анда, көрүшкөнчө, байланышабыз. Макул жаным. Алло, Сухан. Алло. Баратам. Сухан мага жазыптыр. Бирок чалсам өчүк болуп атат. Анталиялыктар дейсиңби? Жамандыкка жорогум келбей турат, бирок кел ага, отур машинеге. Сухан? Сухан? Алтыным, телефонуңду унутуп калыптырсың. Ой, чоң рахмат, мен демей калган жок. Алло, түштү ылдый жака. Ой, кечиресиз. Кечиресиз, мен көрбөй калдым. Зубейда эже, чоң рахмат сага. Сага рахмат. Силер ошол жакта. А силер болсо арт жакты карайсыңар. Экөөңөр тиги жакта. Көзүңөрдү ачкыла. Сен болсо ара жакка. Тегеретип курчайбыз. Укула. Курал колдонуусуна жеткирбейбиз. Машинадан түшөрү менен акчаны алып качабыз. Түшүндүңөрбү? Жөнөгө. Саламатсызбы, иш илгери болсун. Бул жер Алемдар уулу үй бүлөсү атындагы токойбу? Ким дейсиз? Алемдар уулу үй бүлөсү. Жок, мамлекеттик токой. Үй бүлөсүнүн атынан токой бар экен. Эмнеге? Мен буга чейин келип кеткенмин, Алемдар уулу үй бүлөсү атындагы токой болчу. Айым, бул жер мамлекеттин токою. 20 жылдан бери иштеп келем. Макул. Чоң рахмат, жакшы калыңыз. Чынында сени Митатка жолугуңа тоскоол болуш үчүн тузак эмеспи? Сухан мени менен ойноп атат дейсиңби? Кабар билдирип анан кайда жок болуп кетти. Балким атасы бизди билип калып, баарын ошол уюштуруп жаткандыр. Макул. Мунун аныгына жетүү үчүн барышыбыз керек. Полицияга кабар бер. Атасына, агасына телефон чал. Убакыт коротпойлу буга, Жесур. Ага, Митат жалгыз кел дебеди беле? Жок, мен да барам. Ага, суранам, убактыбыз аз. Жесур, атаңды эмес, Суханды тандадың. Жок ага, бул тандоо эмес.
Ал бала жесурбу жокпу азыр билебиз. 15 мүнөттөн кийин келишет. Мындан кийин бутума тийген ар бир таштан да кабарым болуп турсун. Түшүндүңбү? Мага баарын билдирип тур. Каякта калышты булар я? Стамбул жолтогунун билесиң. Сабырдуу бол. Ошончо жыл күтүп келип 5 мүнөт күтө албай калдыңбы? Келесі олар. Куралыңарды тастагыла. Көтөр колуңду. Колуңду көтөр дейм. Көтөр колуңду. Көтөр. Бул тандоо эмес. Бизге керек нерсе. Сурана мага жардам бер да отур ролга. Ойноп атышкан болсо бузабыз. Сухан каякта? Сухан деген эч ким жок. Мен менен ойноп, азыр полиция келет. Ким баштады мунун баарын? Ким уюштурду? Айт. Cesur! Cesur! Хасан Алемдароğlu деген кишиникиби бул мазар? Азыр бош. Жаңы сатып алышыптыр. Бирок көмүлгөн эч ким жок. Анда Хасан Карахасаноğlu деген ат менен мазар барбы? Алло. Корлуда токойна тез жардам жибериле. Тез. Тез. Жесур. Жесур. Чыда уулум. Тез жардам келатат. Келатат.
Хасан Карахасан уулунун мазары бул жерде.